Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Atan bir kız tegirdegi göktөгü, armak bolup tekte dura gözdörü. Gezzeteden yengegiçe kaluşu, erimdirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Anmazdım topunları turasın, kalta kalan bağalardın uğrasın. Kırmızlardan gökbörünün göktuğsun, kılımdarga ulansın, kılımdarga ulansın. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Şolursa tartkan gökbörü, çoğuppa gelgen erdir kız. Çok ese atan ekenge, çoğuppa gelgen şerdir kız. Мына ошентип улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган кыргыз улуттук оюндарынын көкбөрүнүн финалдык оюну башталды. Салттуу көк формачандар бул Сары Өзөн Чүй командасы жана Достук командасы кызыл кара өң түстөгү оюнчулар. Оюн кызуу башталды. Эки команда тең татыктуу. Мынакей жерде аябагандай оор улактыдан чоң улак союшкан экен. Моюнун алып ташты 35 кг деди. Азыр эми бир 40 кг тегерени жетип калса керек. Финалдык оюн биринчи, экинчи орунга Сары Өзөн Чүй командасынын оюнчулары менен таныштырып кетейин. Биринчи Алыбаев Тыныч, Арга менен, экинчи Султан уулу Кубаныч Байтур менен, үчүнчү Юсупов Нурбек Жиган менен, төртүнчү Мукаев Тилек Эркет Орус менен, бешинчи Бейшекеев Фархат Койкөлөң менен, алтынчы Аскаров Аскат Соңкөлү менен, жетинчи Койчукеев Нурманбет Лексусу менен, бул жерде мына Рустам Тыналиев басып алып жул Тилекке каршы аутка чыгып кетти. Жетинчи Койчукеев Нурманбет Лексусу менен, сегизинчи Мусаев Нурбек, Мусаев Урмат кечесиздер. БТР менен, 9-чу Насыпбеков Азат Айтумар менен, 10-чу Тыналиев Рустам комбаты менен азыр жакшы улакты алып чыкты эле, бирок аутка чыгып кетти. 11-чи Эрсалиев Мирлан Элтор менен, 12-чи Иманалиев Айбек. Достук командасы. Бул жерде дагы аябагандай жакшы оюнчулар бар. Ниязов Байыш биринчи бөлтүрүгү менен, экинчи Султанбеков Бауш торпедасы менен, үчүнчү Исаков Айбек Амадор менен, 4-чү Майлыбашев Ташы Дон менен, 5-чи Чапакеев Бактияр Зырывной менен, 6-чы Исаков Ильяс Лимоны менен, 7-чи Талайбек уулу Бактияр Карышкыр менен өнөттөгөн, бирок азыр Месси дагы бар дегендей кылып атышат. Ниязов Кыязбек 8-чи номер чагылган менен, 9-чу Алсеитов Жишан Япончик менен, 10-чу Ниязов Манас Золотой менен, Мукаев Белек 11-чи Девятка менен, 12-чи Боканбаев Рамзат рекорду менен. Мына эми бирге бир ойну Байтур менен Кубаныч кирген экен. 8-чи номердагы Ниязов Кыязбек чагылган менен мына жана 8-чи номерде Ниязов Кыязбек. Биринчи тайм финалдык оюн биринчи, экинчи орундун оюну аябагандай татыктуу жакшы оюн болот, Кудай буйрса. Мынакей Кубаныч алып чыкты. Кубаныч Сары Өзөн чабууда. Кудай сактап көр, мына жерде аябай баткак болуп, мына аттар жыгылып атат, көрүп атасыздар. 2, 3, 4 аттан түшүп калыптыр. Улак болсо азырынча Кубанычта. Мынакей Сусамыр Соңкөл Сары Өзөн Чүй командасында. Оюн кайрадан башталды. Мына Кубаныч эми өзүнүн командасынын балдары менен Койчукеев Нурманбет экөөлөп мына ырыткан атат. Нурманбет өткөсүп алды Лексусу менен, эми чабуулун Сары Өзөн Чүй баштады, эч ким жок.
Нурда мен көчөлүктөрү бар, аркасына чыгып Мукаев белек мынакей аркасына жетип баратат. Мына ошентип биринчи улакты салып кетишти. 1-0 Сары Түнчү командасы алдыда. Биринчи улак неси Койчукеев Нурманбет 7-чи номерда мына Lexus менен. Койчукеев Нурманбет 7-чи номер эң мыкты oyunculardan biri benim sonuçta sözlerimizde jigitimiz. Mengenata Lexus ошентип алгачкы 4-чү минутада өзүнүн командасына 4-чү минутада өзүнүн командасына бир упай алып келди. Сарыжан Корона командасы астына достук командасы менен беттешет. Шашпагыла, элилмегиле. Ортодон калысты урттулар жигиттер. Мен түшүнүп атам. Ошентсе дагы элилмегиле. Убакытты өзүңөрдүн убактыңарды өзүңөр алып атасыңар. Бирдөл Сары Түнчү командасы алдыда 5-чи минутта кетти. Таңыр авайла. Исаков Айбек 3-чү номерда достук командасынын оюнчусу мынакей басты эле. Сары Түнчү командасы дагы мына эми аябагандай кооптуу окубал. Эки команданын аттары да аябай күчтүү. Казан түбүндө жатып калат. Рустам Туналиевди жолотпой мына бул аткан көрүп атабыз. 10-чу номерда төбөс сары төбө тегиген. Эң мыкты чабандастерден улакчылардын бири ушул. Айбек жакшы алды эле жерден. Исаков Айбек бул менген аты Амадор экөө жакшы барды эле, бирок тилекке каршы ийгиликке жетише албады. Эчтеке эмес оюндун башталышы. Азырынча эсеп 1-0. Астыда Сарыөзөнчү командасы. Улак болсо Тайгазандын түбүндө 35 килограмм деген улагыбыз азыр 37 килограмм болду. Бирге бир ойну эч ким улакты көтөргөн жок. 1 мүнөткө чейин көрүп атабыз. Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен келатат. БТР менен япончу Алсеитов, Жишан, Урмат Мусаев экөө бир ушу Кабылан командасында ойноп жүргөн улакчылар. Мынакей БТРда бир жыл ушул ойнобой туруп калгандыктанбы же эмнеден болуп атат? Баягы Ахиллес менен оюнда аябандай катуу оюн болду эле. Мурда бир да атка түртүрбөгөн БТР мына эми япончук дагы БТРди түртүп чыгарып атат. Бул эки аттын оюнун эми унчукпай көрүш керек. Мен баягы Коромада атканым бекер эмес, Корома командада. Экөөтөн Кабыландын эң күчтүү оюнчулары алдыда эки командага бөлүнүшүп беттешип тургандары келбези. 2-8. Ошентип Урмат менен Жишандын дагы убактысы бүттү. Жада Байтур менен азыр Кубаныч Султан уулу. Бали силерден дагы бир кызык бар астыда деп ойлойбуз. Азыр эми дагы эки оюнчу чыкты, жеке. Сарыөзөнчү менен достук командасынын оюнчулары Манас менен Кубаныч. Бул Манас Ниязов менен Кубаныч экен. Чагылгандын Золотой деген ат. Кубаныч басып алды мынакей. Экинчи рет ушу Кубаныч бирге бирде утуп чыгып атат. Манас дагы мен ар жагын айтпай эле коеюн. Аска тияқты қара.
Ортада қалса азыр ойынды тоқтатып атат. Эмне себеп болуп кеткенин азыр түшүндүрсө керек. Demek bu yerde bayağı ortada başka kalsın. Beş oyuncu oldu peki. Yok kalksın ya. 5 oyun çok ketти. Эми ортодогу калас азыр Сарызөнчү командасынын 6 номурдагы Аскар Абаскатты Жазымамбыга жөнөттү. Анткени 5 улакчы, 5 оюнчу кирип кетти деген кылып азыр жасады окшойт. Байтур менен Жишан, Япончук менен Байтурдун оюну Кубаныч кайрадан улакты эңкейип улакты алганга улакты алды. Эми басалабы. Жишан, бирок Жишан жете албай калды окшойт. Экинчи номерде Кубаныч улакты такымга басып алды. Сарызөндүн оюнчусу Кубаныч сол такымга басты. Жишан бир жак калбай албады. Ишкурит болотпайбы? Бул жерде айлампадагы убакыт бүтө электе чыгып кеткен үчүн азыр Жишан Алсейитовду Япончук менен 2 мүнөттүк жазып айып жазымамысына кетирди. Мына эми эки команда тең 3-3төн болуп калышты. Кубаныч өзүнүн Байтуру менен чабуулда. Мына эми азыр дагы бир улак салып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, эми шашпа. Кубаныч шашып кеттиби, ошо жакшы сала албай калды улакты. Эми кайрадан улак жерде. Бул жерден байкап ойнобосо Асхат oyuna girdi. 9. номердеги Достук командасынын оюнчусу азырынча Жазамамыда, Жишан Жазамамыда. Мына эми азыр Кубаныч кайрадан Рустам Таналиевге өткөзүп берди. Эми дагы азыр Достук командасы астыкта ойноп атат. Сарызөн командасында мүмкүнчүлүктөр бар. Рустам Таналиев баштады комбаты менен. Сарызөнчү командасы азыр эми көптүктө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо экинчи улагын Рустам Таналиев салып кетти. Биринчи улак нээси Койчукеев Нурманбет. Мына эми уже экинчи улак Рустам Таналиевдин аткаруусунда 2-0 Сарызөнчү командасы алдыда. Мына кызыктуу оюн башталды окшойт. Достор, мен ушерде тышып табайланып айтып коеюн, Сарызөн командасынын бир салган улагына военно-антиповка айыл өкмөтүнүн башчысы Мырзахматов Нурболоттон 5000 сом. Сарызөн командасынын кийинки салган улагына военно-антоновка айылдык кеңешинин төрагасы Бөкөнбаев
Nuruslan'dan 5.000 som. Ekölden çekti. 75.000 som değil. Tak. Maşına koyular. S 3793 A. S 3793 A. Мынакей көріп атасыңар, жер таяқ болғандықтан аттардағы жақсы тоқтай албай жатыр, бірақ оған қарабай бұл балдар эми 3793 азыр эми Аталашы. биринчи орун үчүн болгон салгылашуу. Qanday bo'ladi? Vaqt bo'lsa 15-minutaga ketdi. Esep bo'lsa 2 minut. Hozircha sari o'zim qasqasi ostida. Do'stlik komandasi Аскаров Асхат 6 номерда Сарыөзөн командасына мынакей улакты көтөрүп басып алды. Аут кайдап атышат. Улак кайрадан аутта. Асхат болсо 1993-жылы төрөлгөн жаш чабандастерден ошо Соңкөл Сарыөзөн командасынын негизги курамында ойноп атат. Урмат Мусаев менен кайрадан Жишан бул Мукаев Тилек экен. Мукаев Тилек кирген экен. Япончик менен Достук командасынын оюнчусу Мукаев Тилекти жакшы билесиңер муну. Бул Майлыбашев Ташы кечиресиздер. Достук командасынан Майлыбашев Ташы. Анан Урмат Мусаев. Мынакей Мукаевтардан 2 өтөң ойноп атат. 11-чи номерда Достук командасында Мукаев Белек. Бул иниси. Жана 4-чи номерда Сарыөзөн командасында Мукаев Тилек. Агасы 1982-жылы төрөлгөн. Taşı, Dostuk komandasının oyuncusu Taşı. Oyunla çıkıp atan Maylыбашев Taşı. Dostuk komandasının oyuncusu Урмат менен Taşı. Урмат Мусаев БЦР менен мына 2-чи жолу бирге кирип атат, бирок Тилекке каршы биринчисинде дагы улакты алып чыкканга мүмкүнчүлүк берген эмес япончик. Урмат жетпей калды. Экөө лигиликке жетише албагандан кийин алмашат албетте. Азыр кайсы Азыр эми Байтур менен ошо кубаныч чыкса керек, мынакей келатат. ол жакта Достук командасы Манас окшойт, Манас Кыязы окшойт. Сарыөзөн Чагылганы менен. Kıvanç. 2-ci nomerdeki Kıvanç. Tanışmaylar. Yine 10-cu nomerdeki Manas. Manas menen Kıvanç. Kıvanç yetti. Çok. Ulak yerde kaldı. Bakkak menen bakkak bol görünmeye kalmatak. Atanın görü dünya. Geçtik emas. Bundan kıyınçılık şartlarda oynayıp geçken bu jigitler. Kıvanç. Улак Манас Ниязов мына азыр кубанычтан жулуп алды. Манас болсо билесиңер айванда шадылуу, карлуу жигиттерде мына чагылганы менен Золотой менен чабуулун баштады. Manaska mümkünçülük vermeyi Sarajevo'nun oyuncular qanday to'g'ridan görüp otasыңар dostlar. Рустам Таналиев мынакей азыр Манасты бууп атканын көрүп атасыздар. Uzar tayinde yapışayım, ortada kaldı, jardam bergen hech kim yo'q, Manas Murtalova. Yo'q, yetishmay kaldı, sezdi, ayla taqib bastı Manas. Qayra. Мынакей аутка чыгарбай азыр бул бауыш окшойт. Tayqazanды öldeyiştirip kelatkan önüp. Tayqazanға жетті. Atanın gördün ya. Geçmeye kaldı. Tilek'e karşı geçmeye kaldı. Улакты жулуп кеттир азыр 1-чи номердагы Сарыөзөндөн капитаны Алыбаев тыныч басып алган экен. Мынакей азыр Рустам Таналиевке өткөзүп берди. Рустам Таналиев мынакей чабуулун баштады. Эч ким жок казанын алдында. Мына ошентип 3-чү улагын Рустам Таналиев салып кетти. Рустам Таналиев Сарыөзөн командасынын жылдызы 10-чу номерда мына комбаты менен келип 3-чү улагын тыштап өз командасын алдыга алып чыкты.
Su doldurak, etini de juva. O sen içine juva. Dubl oldu da ya Ruslan'da. Дубль. Kaçtak bo'ldi. Seyredensinler, seyredensin. Ruslan. Молодец. В своем стиле сейчас забил, да? Ruslan'la bolacak valla. Kanaliyev, Ruslan. Muloshedov qayradan boshlandi. Asqarov Asqat mынакей birinchilardan bo'lib kelib attat. Рысалиев Мирландагы hareket кылдылы, бирок Asqat qayradan басып алды мынакей 6-номерда. Жаш жигиттерден ошо Asqat Emir 45 sekundanın içinde ilgili geçişti. Ношентов аягына кызуу улак болгон убактында кандай өткөнү билинбей калат. Акыркы минутта кетти. 40 секунд убакыт калган экен. 3-0. Sarıözünçü komandası aldı da. Oyunun bitirimine 30 sekundda жетпеген vakit kaldı. Abdan Çapçan Abdan öz göçü. Tez çalaması teknikini oyunda maruzlu oturağız. Birinci bölümde kurulmaya geçti. Askat takımına bastı. Blok direğe karşı 15 sekund kaldı. Askat adeysin bileysin. Askat oyunun başına gelip taşlayıp okşayısın. Sebebi oyunun bitirimine 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kalançılarla özüne bakmak karşılarsın. Kardeşli Canatan beri kaça küttü bile. 30 minuta yakın şeydi. Şampiyonlukaya soğanlı böyle küttüler. Hatalarımız çok maydanda var. Жемишти, камсыз кылышкан. Ношентип экинчи тайм башталды. Рысалиев Мирлан биринчилерден болуп улакты басып алып. Азыр эми аутка сүрүп, аутка чыгып кетти. Мына жекеме-жекеде башталат. Соңғы ойын башталышат. Керемет жигиттер. Жакшы. Эсеп болсо 3-0. Sarıözünçü командасы азырынча алды да экинчи тайм. Бул жерде эми көрүп атабыз мынакей БТР менен Урмат Мусаев дагы даярданып келип калды. Дишан азыр башка ат менен чыккан экен. Дишан Олсеитов 9-номерда Достук командасынын бирге бир ойноп аткан жигити. Урмат да азыр ыңгайын карап атат окшойт БТР менен. Урмат азыр сол тарабына ыктап туруп эңсе, анда сол такым аягында күчтүү жигит болуп. 5 golda bilesizler. 2 oyuncudan gösterip kelgen önerilerim bu şeyin var bilesizler. Buna bugün kadar kızım oyun görgözü başa. Agada sizler menen çoğu köp olup oturabız. Ekoten kabılandığın en güçlü oyuncuların biri. Kabılandığı komandada, tüptürgen komandada mına uşular kança yıldan beri oynaşıp kızıktın barın görgözüp geçken. Buna bugün iki komandaga bölünüp oynap açat. Oşonda da oyun görgözü açat. Ekoten birin-biri sırıp bilgen. Yoko biri-birinin ırıp bilgen. Ошо эки бала Кабылан командасы ойноп жүргөндө Дишан менен Урмат бирге бирде ушу БТР менен чыгып ойношчу эле. Жекеме-жекен чеберлери булар. Биринен ыгын аябайында жакшы билгендер. Bagay tuğanlar Dostluk komandasının görmanlarını açıp koyun. Dostluk şu tışlıktan bayılan Dostluk komandasının Урмат Мусаев мынакей улакты көтөрүп алды. Тилекке каршы Дишандагы жабышып алды, бирок ыңгайлуу ушу Дишанга ыңгайлуу болуп калды окшойт. Dostluk komandasının hazır kulakları Кайрадан аут. sürücüleri Artplast kompaniyası Мына япончук менен азыр komandası менимче ушул Artplast Манас Ниязов чыкты япончук менен. hazır bir ulanın Ушу Достук командасы азыр япончукка ишенип ушу Байтурду түртүп коет деген ниетте 5000 son БТРге карата башка атты чыгарышты окшойт. 4-cü 5-ci altı kaç her bir ulaka 5000 sondan çıtak geçti. Oylan buna hey. Ben gönder sayılar yok. 10. laktan başlap
Plastikovый terezelerni verip başlayız. Eşikleri bilen boşa. Bayram bu, dostluk komandası. Япончик менен БТРдин oyunu көрүп атасыңар. Урмат Мусаев кайрадан кирген экен. Urmat, canım. Manas. Niyazov 10. номер. Niyazov Manas, dostluk komandasının oyuncusu. Эми эки оюнчу бирге бир ойногон чакта биз дагы бир жолу ошол эки команданын курамы менен тааныштырып кетелик. Сарызөнчү командасынын капитаны 1-номерде Алыбаев Тыныч, 2-нчи Султануулу Кубаныч, 3-чү Юсупов Нурбек, 4-чү Мукаев Тилек, 5-чи Бешикеев Фархат, 6-чы Аскаров Аскат, 7-чи Койчукеев Нурманбет. Ушу биринчи улактын ээси 8-чи Урмат Мусаев. Мынакей БТР менен ойноп атат. Улакты алды. 9-чу Насбеков Азат, 10-чу Тыналиев Рустам комбаты менен эки улак салып кеткен. Улакчы ошол Омирсалиев Мирлан, Иманбеков Айбек 12-чи номерде мына сол такымга баскан экен. Урмат эми мына БТР менен чабуулун баштады. Белек Мукаев да келип калды 11-чи номерде достук командасынын коргоочусу. Аябагандай ышкыбоз кыйын коргоочулардын бири менен жабышып атат. Урматта мүмкүнчүлүк. Vay. Katı. Dostluk komandası Tayvazan'da жақсы сақтап қалышты. Эми азыр Sürüp çıkarış. аутка чыгарып кетти. Жеке-жеке ойну уланмакчы. Эсеп болсо 3-0 Сарызөнчү командасы алдыда. Достук командасынын курамы 1-чи Ниязов Байыш, 2-чи Султанбеков Бауш, 3-чү Исаков Айбек, 4-чү Майлыбашев Таши, 5-чи Жапакеев Бактияр, 6-чы Исаков Ильяс, 7-чи Талабек уулу Бактияр, 8-чи Ниязов Кыязбек, 9-чы Алсеитов Дишам менен бирге бир ойноп атат. Жана ошондой эле 10-чы Ниязов Манас, бул дагы бирге бир ойноп атат. Мукаев Белек 11-чи номерде, 12-чи Бакамбаев Рамзат. Достук командасынын жетекчиси Туташев Мыктыбек, башкарчысы Ниязов Байыш, капитан командасы. Байтур менен Кубаныч кирген экен. Бул жерде эми азыр Япончик менен Манас кирген экен кайрадан. Булар да аябагандай жеке ойноп жаткан аттар. Мына ошо саналган канаттар бар. Ушулардын оюнуна менимче сөз дагы ашыкча булар. Байтур. Кубанычтын менген аты Байтур. Байтур менен мына Кубаныч кайрадан көтөрдү. Эми басканга аракет кылат азыр. Мына эми азыр аты создук туруп жакшылап басып алып анан чыган деди окшойт. Койчукеев Нурманбет Лексусу менен Кубанычка жардамга барды. Менимче азыр өткөзүп бериши керек. Кетти. Жок, азыр мынакей өткөзүп атат. Азыр Койчукеев Нурманбет азыр өткөзүп Лексус менен чабуулун баштамакчы. Бастыгыма Нором Леке каршы достуктун балдары да жабышып алган экен. Азыр бул жерде номеру көрүнбөй атат. Кайсы оюнчу экенин. Койчукеев Нурманбет чабуулун баштады Лексусу менен. Нурманбет Койчукеев өзүнүн командасына дагы бир мына улагап келем деп баратат. 4-чү улак. Койчукеев Нурманбеттен дагы бир упай өз командасына. Экинчи тайм ортолоп калды. Сарызөнчү командасы алдыда 4-0. Достук командасы Тайгазанды жакшы эле тозгондой болуп, биринчи толуп экинчисин өткөрүп Нурманбет мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дагы бир уларды ынтыланып, ошол менен эсеп 4-0. Достор, убакыт болсо 8-минутта. Убакыт болсо 8-минутта.
Манас Ниязов. Мына ошентип аябагында жакшы улагын салып кетти. 4-1 Манас Ниязов. 9-номерда эч кимиси байкабай калды. Мынакей Шамдагай чыныгы улакчы чебер улакчылар кээде ушинтип ойношот. Манас, арт пластан 5000 сом. Саат. 4-1 достук командасы да мына чымырканып жакшы оюн көрсөтүп башташты. Манас Ниязов биринчилерден барып ушулакка жетип улакты таштап кетти. Бакуля Giymeyler başlandı. Kaytarmaylar başlandı. Görüp atasınlar birden giymeyler. Kaytarmaylar ulaka camında başladı biri. Ulak cümle oynuyor. Ularında kaytarmaylarga, kuğuylarga, sürtüp çıkarmaylarga başladı. Emine Sarıcan Сарыжол чүй командасы мына азыр улакка жолотпой 1-1 оюндан жеке-жекеде алып чыгабыз деген тактикага өтүп окшойт. Бул да туура. Аларда бардык мүмкүнчүлөрдү. Рустам Туналиев мынакей эч ким жок. Рустам. Yok. Ulak yerde. Hazır buna maka andırmayı. Ay harekatında. Бакуля Талабек уулу Бактияр мынакей 7-номердагы өзү каршкыр деген аты менен улакты көтөрүп басып алды. Аутка айдашат окшойт. Насыпбеков Азат мына азыр. Эч ким жок да казанда. Ошентип мына экинчи улагын таштап кетти Талайбек уулу Бактияр. Бул дагы атактуу Кабылан командасында ойноп жүргөн Месси деген ат менен жакшы билесиңер. Бул дагы улак тийип калса канжыгасы бош кетпеген улакчылардын бири. 4-2. Bakula. Ağlayla bu Bahtiyar. Milganatı karıştır. Hız karıştırmadan Bakula. Lağını yürüke geçti. Esep. Bakula. 5000 son. Art Plus'tan ketti sana. Art Plus'tan akçasını kandırdılar. Eline başlaştı. Bundan arkası только Tereze. Eksik. Аскат кайрада мынакей 1-номерда 6-номерда биринчилерден болуп көтөрдү. Аскаров Аскат жаш улакчылардан. Азат Насыпбековдон мына бөлүп атат. Ulan жерде. Рустам Туналиевди улакка жолотпой мына буу аткан көрүп атасыздар. Бир эмес эки улакчы, эки оюнчу ошо Рустамдын аркасынан коолап жүрүшөт. Кene Рустамга улак тийип калса, Рустам Туналиев мына көтөрүп улакты басты. Аут. Ошентип кыйын улакчыларды эңемчил казанга салып кеткен улакчыларга ошто улак тийип калганда аут кайдамайлар. Бул эми ошо каршылаштар үчүн аябагында жакшы тактика. Ушундай оюн болуш керек, ушундай оюнду кылыш керек. 1-1 Урмат Мусаев. Урмат Мусаев менен Назар Манас япончик менен чыкты. БТР менен Манас. БТР менен япончик кечиресиздер. Эки аттын оюну. Жана эми калас бетме-бет туруп баштагыла деп атат. Таши экен бул, Таши. Майлыбашев Таши япончик менен чыккан экен. Достуктун балдары биринчи бардыгысы чоң олбурлуу жигиттер мына аркасындагы номерларда баткак болгондо сары түстөгү номерларды көрүнбөй да калат экен кээде. Таши япончик менен БТР менен Урмат Мусаев. Урмат улакты көтөрдү. Эми сол тарабында мынакей өзүнүн күчтүү такымына бирок телеке түшүп калды. Эми азыр улактагы аябандай баткакка камыр жумур болуп жуулуп калганы кармашта кыйын негизи. Бул жерден карап атып антиш оңой болгону менен ошол оюн ойноп аткан балдар аябагында эле кыйын акыбалда турушат азыр. Жерде оор дагы жакшы ушул жаан дагы басылды.
Ошентип бул жупка бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыкты. 2 мүнөт Башка эки оюнчуга алмашылды. Кубаныч Байтору менен Шерибаев Асылбек. Золотой менен менимче азыр Манас окшойт, Кыязов. Сарыжон оюнчусу Кубаныч. Экинчи номердеги Байтурдагы Кыргызстандагы бирге-бир жеке-жеке ойногон аттардын ошол саналуу аттардын бири. Аябагында жакшы оюн көрсөтүп келатат. Бул дагы кезинде ошо Сусамыр командасында ойноп жүргөндө БТР менен бирге тең тайлашып ойлогон ат ушу БТР менен төтүшкөн. Манаста эми мүмкүнчүлүк бар, жылып алганга Манас карлуу жигит. Кубаныч болсо азыр бир ширактан такымга басып алды, эми аны Манасын сууруп чыгарышы кыйын болуп калат го. Kalız, başka kalız tak yanında durar. Ana görünüp durar bir parça. Улак кирди оюнга. Бул жерде эми азыр өнөктөштөрү бөлүшү керек Манасты. Азат менен Кубанычтын Манас Язов жулуп кетти мына азыр. Золотой менен эми жакшы оюн көрсөтмөкчү. Соңку Сарыжөндөн мынакей коргоочулар дагы келип качты Казанга, эми аябагандай кыйын болуп калат болсо керек, бардыгысы бар. Ошентип үчүнчү улагын салып кетишти Достук командасы. Oyun эми башталды окшойт. Айырмасы 1 улак 4-3. Экинчи тайм. Кудай буйрса мына эми эки команда тең тейлешкан бирдей аттар, бирдей жигиттер болгондо финалдык оюн бул. Ошол 70 жыл мурда биздин ата бабаларыбыз Улуу Ат мекендик согушту утуп келишкен болсо, мына ошондой ошол согушту утуп келген аксакалдардын тукуму ошол кыргыздын балдары Көкбөрүдө ошолордун урматына бир жакшы оюн көрсөтүп атат. Насыпбеков Азат азыр эңкейди. Аскат мына дагы бир жолу такымга басканга аракет кылып атат. Бас. Кудай сактасын, эми ушундай боло берет. Мына булардын жаны чыгып кетсе дагы колу улактан чыкпайт деген ушул. Жыгылса дагы улакты жулуп алып калды Аскаттан. Бул эми Бактияр Достук командасынан. Манас Язов кайрадан өзүнүн командасы менен чабуулга жөнөдү. Рустам Тыналиев жабышып алды. Эми Рустам жабышып алса салдырбайт го. Мына такымга басып кетти окшойт. Аутта. Кайрадан жеке-жеке ойну. Экинчи таймдагы аягына чыгып калды. Мынакей бир 2 мүнөт убакыт, 2,5 мүнөт убакыт калган экен. Жеке-жеке Манастын чыкканын көрүп атабыз. Жана Урмат Мусаев БТР менен. Мына эми Дана интрига башталды окшойт. Бир улак айырма менен Соңкөл Сарыжөн чүй командасы алдыда.
Намасаңды тұрат байқап атасыңар, қандай қала қалсам, беркіне қара, беркелер аяғынан иле қалсам, меніне қыла қалсам, тиге дөрле қалсам, мен ақырын келіп кетсем деп тұрған бұл Урмат Мусаев. Урмат жетті. Урмат Мусаев мынакей сол тақымға басып алды. Эми жулуп алышы кыйын болуп калат. Өнөктөштөрүнөн гана жардам болсо да бир улак жаралып кетмекчи. Рустам Тыналиев азыр келип кошулду мына. Улак болсо Урматта. Урмат азыр өткөзүп бериптир. Нурманбет Кочкеев Лексус менен мынакей алды, чабуулга чыкты. Рустам Тыналиевти да көрүп атабыз мына. Алыбаев Тыныч дагы капитан командасы мына үчөөлөп азыр кирип атышат. Фархат Бейшекеев да жүрөт. Акыркы минута. Акыркы секундалар. Так, достук командасы туруштук бере алабы? Туруштук бере албайбы? Сарыөзөн ийгиликке жетише алабы? Жетише албайбы? Убакыт болсо 40 секунда калды. Мына качканда кудай дейт, кууганда кудай дейт деген ушул. Нурманбет өзүнүн өнөктөштөрү менен салганга аракет кылса, достуктун балдары дагы жөн жерден жасалган балдар эмес, булар дагы азыр. Акыркы 20 секунда. 20 секунда убакыт калды. Менимче ийгиликке жетишпей калдык шөт азыр. Ошентип экинчи таймда аягына чыкты. Эсеп болсо 4-3. Сарыөзөн командасы алдыда эми кыска тыныгуудан кийин 3-4 бөлүмдө жолукмакчыбыз. Мына ошентип 3-чү бөлүм эсеп болсо 4-3. Аскат басып алды Сарыөзөн командасынан. Кудай сактай көр. Жерде эми Рустам Тыналиев да жүрөт, азыр эми өткөзүп алганга аракет кылат болсо керек. Мынакей оңдойлоп чыгып атат. Аскатта эч ким жок чыгар такымдан. Нурманбет Кочкеев да барып калды. Азыр эми Аскат жалгыз ошо ыргыт албайм деп өнөктөштөрүн күтүп калды окшойт. Мына азыр Рустам Тыналиев өткөзүп алган атат. Алды Рустам. Рустам Тыналиев. Азыр эми мынакей бирден улакчыны бууп Рустамга жол ачканга өнөктөштөр да мынакей даярданып калышты. Эми Рустам менен ыңгайын карап туруп азыр качат, чабуулун баштайт. Мына ошентип комбаттын оосун кое берди Рустам Тыналиев. Мына ошентип 5-чи улагын Рустам Тыналиев өзүнүн командасын алып келди. Рустам Тыналиев 10-чу номерда комбаты менен мынакей көрүп атасыздар. Бул бала жөнүндө эми айта берсе сөз да жетпейт.
Бұл жөнде кинода да тартса болады бұл жігіт жөнінде. Messi. Президентinin atının 500.000 som. Başlaydı 500.000 som. Federatsiya Gökbörü'nün atından 2. orun 300.000 som. 3. orun 200.000 som. 4. orun 100.000 som. Bu yerde albatta Gökbörü Federasyası'nın çoğu spor agentliğinin koyulatkan baygeleri sport agentliğinin federasyası Gökbörü koyulatkan baygeleri 2. orun 300.000 som. 3. orun Рустам Тыналиев бұл ойындан 3-ші улагын салып кетті. Ошентип есеп 3-5 Сарысөнчү командасы алдыда. Белек Букаев 11-ші номерда Достық командасының ойыншысы. Достық командасына Талабекұлы Бакуляны көріп отабыз. 500.000 som baş bayge, Jana Gökbörü Federasyası Қиястыдағы Асқат қайрадамына улаққа жабышып көтеруін қарекет қылып отады. Асқаров Асқат 1993 жылы төрілген жігет жавандес жерге оқымыштай қиын іштелген жігіттерден улақты көтеріп өзінің өніктірштеріне ағаларыны өткөсіп беріп жақшы ойын көрсетіп отады. Бакуляда жабышып алып тұрызын қарышқырыменен Насыпбеков бұл Мирлан Рысалиев кен 11-ші номердағы. Мирланда мүмкіншіліктер бар. 6-ші улақ салып кеткенге ешкім жоқ. Кейде шу аттар қазанға жақшы сайылып тоқтауғандықтан өтіп кетшет. Айвандай жақшы емгектенділі Рысалиев Мирлан 1986 жылы төрөлгөн жігет. Рустам Тыналиев қайрадан улақты көтеріп алды. Жоқ, жерге түсіп қалған екен. Тілекке қаршы Рустам жақшы басқанға үлгірбей қалды. 6-ші минутаға кетті. Рустам Тыналиев қайрадан көтеруін қарекет қылып отады, бірақ Достық командасындағы улақшылары тосқолдық қылып мүмкіншілік беріп жатады. Улақтағы ор азыр шубатқа қарылашып самында болып қалды. Көтермек түгіл қармаш өте қиын. Менше улақ көтерілбеді, жекеме-жекемеден уланат болса керек. Мына шу. Достық командасына Бақтияр Жапакеев жығылып, жаңада жығылдылы. Азырда жығылып атқа сүйреліп қалды. Командалар var da. Başlıkçalar girmeyle var mı oyuna? Жаңылы жығылмады. Өлерман екен. Өлерман. Не бекер шықты. Рустам неме? Federatsiya Gökbörü жана спорт агенттигинин Ойын қайрадан башталды. Мына кеми Сарысөнчү командасы астықта ойнап отады. 3 бала Рустам Тыналиев 2 мүнөткө айып мамыға кетті. Улақ болса жерде 1 минуттың уақытында улақ жерден көтерілбесе жекеме-жекеде улақ башталышы керек. Сарысөнчү командасы эми ошол улақты көтөртпөөгөнгө аракет кылып, андан көрөкчөктү ушул 1-1 улақты уланса незе туура болот болсо керек. Мына ошентип убакыттагы бүттү. Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен мына 1-1 жекеме-жекеге чыгып баратат. Так, Достық командасы. Достық командасы улақты алып алғаншы. Улақты алып алғанды. Сіздердің қызықшылық. Тез алып алғанды. Ақырын. Ағайын тоғандар, тұра түсіндірді. Бұл жерде
Biz görüşler yaşına gana sürep turалы балдар сонун оюн көргөзүп атышат. БТР менен япончуктун ойыны мына кайрадан жекеме жекеде. Эми Oyundardын бири балдарыбызда ошого жакшы аябай сонун оюн көргөзүп атышат. Кудайга келип атышат. Майлыбашев Таши достук командасына мына япончук менен чыккан экен. Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен. БТР дагы ошо бир сезон ойнобой калды эле. Ошондуктан азыр кичине табына келбей атат деп дагы айтып атышат бул жакта. Ошентсе БТР деген БТР. Азырча эми Кыргызстанда БТРге тең келе турган деле жылкы чан деле. Урмат мына көтөрүп сол такымга басып алды. Рустам Тыналиев да мына оюнга кирди. Убактысы аяктап. Мына чабуулун баштады Урмат Мусаев. 8-ci номердеги баягы Мусаев Урмат. Читаем? Ай, молодец. Читаю. Чукун. Урмат Лекаши аягына чейин салып ала алган жок. Улак кайрадан достук командасында менен көрүп атасыздар, аябандай жер тайгак болгондуктан аттар да жыгылып атышат. Рустам Тыналиев кайрадан оюнга кирди. Улак жерде улак. Эми көрүп атасыңар, могу жерде кичине биздин оюн талаасы bir top жаандан кийин bir топ эле чыла болуп калды. Ошон үчүн аттар тайгаланып аткан ошол. Оюнчуларыбыздын да жыгылып аткан ошол. Эми Кудай сактасын. Балдарыбыз азыр жашына өзүнө улантып атышат. Эсеп болсо 5. Рустам Тыналиев аракет кылды эле. Мына бир жолу Рустам Тыналиевдин эңкейгени жок. Тилекке каршы Тилек Жардам берип койгулачы. Белек Букаев дагы мынакей көрүп атасыңар, улакка жолотпой бардысын жиреп өзүнүн өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Кайрадан жекеме-жеке оюну. Менимче Жишан кирди окшойт азыр. Япончук менен достук командасынан жана Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен. Asılbek, Şerifay, az bir minut toplayıp durun, maşına ötüp etsin, skorin maşinası ötüp etsin. Biz o vakitte toplayıp. Gölden bir kastap atпай келген убактылар улак тегип атканда турганда жамбаш ажырап кеткен. Ошону салдым дейт. Муну курайт дейт, негизи экинчи ойнобойм депчи. Анан кайра бир топ убакыт өткөндөн кийин ошол эле бала кайра убакта кайра келишти. Болбойт экен да. Отузга кайра келди деген. Машина кармалада воротадан келе беришет. Баштайбыз. Мына ошентип 3-чү тайм эсеп болсо 5-3 Сарыөзөнчү командасы алдыда эки аттын жекеме-жеке оюну. Урмат Мусаев менен Жишан Алсейитов, Япончук менен БТР. Жерде азыр достук командасынын казанынын жанында жекеме-жеке ойнолуп аткандан кийин кичине
Ушул достук командасы үчүн кичине болсо да кооптураак болуп турат Жишан Алсеитов мынакей алып чыгып басып алды. Япончугу менен достук командасы чабуулга чыкты. Бул жерде эми Азат Насыпбеков жабышып алган экен. Эми Жишан деле оңой олтоң такымынан чыгарып берүүчү бала эмес. Манас Киязов мына кетти, өткөзүп алып чабуулун баштады. Рустам стратег окумуштайбы. Аутка чыгып кетти окшойт. Эми кайрадан жекеме-жеке. Жишан Алсеитов япончу менен келтканын көрүп атабыз. Кубаныч Султан уулу Кубаныч Байтуру менен мынакей Сарыөзөнчү командасынан атагы даярданып турат. Кубаныч мынакей көтөрүп басканга аракет кылып атат. Мынакей басып алды. Эми өзүнүн казанынан олагара кап чыкканга аракет кылып атпаш керек. Жишан дагы оңой жигиттерден эмес, мына жабышып алып туруп кое бербей атат. Оюнчулардын бири бер жагында жанталашып аткан бул Манас. Мынакей Байтурдун да буйтаганын карагалачы мына. Рустамга өткөзүп берип атат Тыналиевке. Улак эми Рустам Тыналиевте. Рустам Тыналиев мынакей 6-чы упайын алып келди бүгүнкү финалдык оюндун мынакей жылдызы деп айтсак болот. 6-3. Так, болду жигиттер, бияка чыккыла. Бияка келгиле. Сарыөзөнчү командасы 6 эсебинде астыга алганда, демек эсеп 6. 3 болду. Убакыт болсо 15-минутта. 16-минутага кетти. Мынакей 3-чү таймдын дагы 16-чы минутасына кетти. Эсеп болсо 6-3. Сарыөзөнчү командасы алдыда. Эми достук командасы дагы бар аракетин кылат болсо керек. Дагы бир улакты салып өз командасынын алдыга сүйлөп чыккан Рустам Тыналиев. Аскат кайрадан мынакей 6-чы номурдагы биринчилерден болуп келатат. 2-нчи орун 300.000, 3-нчи орун 200.000, 4-нчи орун 100.000, 5-нчи орун 50.000, андан кийин 30-20.000 доллардан ушундай акчалар байгелер бар. Мындан кийин боюнча Кыргыздын бүлүктөрүн сиздер менен чогуу отуруп бул жерден сүрөбүз. Анан эң аягында билет сатып алгандар өзүңөр билесиңер, лотерея ойнотулат. Лотереядан Samsung телевизорунун холодильниги. Бактияр дагы аракет кылып атат. Талайбек уулу достук командасынын 7-чи номурдагы мынакей баш кийими жок ойноп аткан жигит. Аскат кайрадан мынакей көтөрүп басып алды. Мына эртеден бери канча жолу ошол Аскат жерден улакты көтөрүп өнөктөштөрүнө берип жакшылы командасын сүрөп атат алдыга. Жаш жигит. Мына эч ким жок. 7-нчи. Рустам көрөбүз. Мынакей азыр Нурманбет Койчукеев өзүнүн лексусу менен
Жана Рустам Тыналиев экөө мынакей кирди, атты айдап. Аска деп өткөзүп берди. Нуру. Ой, қарачы, бұда жиндіде. Мына ошентип 7-чи улак Нурманбет Койчукеев өзүнүн командасын дагы бир улак салып алдыга сүрөп чыкты. БТ Лексті білесіңер, ушул осын қойып қойса да бұл қазандын түбүнө зайылып, қазандан чыкпаган ат. Аябаганда үйрөтүлгөн, ошого машыгып 7-3. Мына болор болбос бир 3 мүнөттүн тегелегинде убакыт калды. Бул финалдык беттештин тагдырда чечиле турган болуп калды буюрса. Кайрадан Аскат келген экен, мынакей Аскаров Аскат эңкегенге аракет кылып атат. 6-чы номурда Султанов Бауш. Олбурло жигиттерден 2-чы номурда Рустам Тыналиев экөөнүн кармашы. Бауштагы оңой жигиттерден эмес экен, алтысынан бери көрүп атабыз кандай жакшы оюндарды көрсөтүп атат. Мирлан Ырсали. Мынакей Мирлан ушул оюнда 2-чи жолу ушу жакшы эле барып атат, эч ким жокто, бирок тилекке каршы аттын ылдамдыгынан улакты жакшы ырыта албай калып атат. Рустам Тыналиев кайрадан казан түбүнөн улакты эңип алды. Эми кандай айла калат болду экен? Менимче азыр атты создуктуруп туруп анан чабуулун баштаса керек. 3 минутка жетпеген убакыт калды. 3 минутка жетпеген убакыт калды. Кошу керек. Демек чамдан койгон өкүл командаларга дагы упай алып келиши мүмкүн. Сен азыр сурунчуга турган жердесиң. Өткөрүп берип атат. Көрдүңөрбү кандай эле абдан ынтымак менен ойноп атканын байкадыңарбы? Да, Нурманбет Койчукеевке өткөзүп бердиле, тилекке каршы. Бул жерде балдар жыгылып атат, жерде тайгак. Bayış çok görünmedi. Bayış birisi de çıkmadı. Oyun kayradan baştaldı. Nurmanbet Койчукеев өзүнүн Lexus менен кайрадан да бир жолку чабуулуна баратат. Прям достуктун балдары дагы белеге окшойт. Белек жетип Нурманбеттин чабуулун токтотту. Ох. Жок, урган жок. Нурманбет азыр эми өзү ыңгайсыз отуруп калганбы, аттан өзү эле кулап түштү, эч кандай эреже бузуу болгон жок. Мына мен акыркы секундалар финалдык беттеш улуу жеңиштин 70-жылдыгына арналган Көкбөрү боюнча федерациянын мына турнири. Ушундай оюндарды уюштуруп берип аткан Көкбөрү федерациясына жана Кыргыз Республикасынын өкмөткө караштуу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигине да терең ыраазычылыкты билдириш керек. Өзгөчө ошо Исаев Канат агабызга мына ушу алтынан бери келип өзү ушул жерде жүрүп жакшы турнирлерди өткөзүп атат. 8 командадан байгелүү оюндар бар. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмаз Шершеновдун атынан Аламан байгеге жана ошондой эле ушул Көкбөрү федерациясынын статс секретары Нурбек Асанбаевга дагы терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Ошондой оюндарды уюштуруп келип аткан. Мына ошентип Сарыөзөн Чүй командасы бүгүнкү ушул 9 майга карата уюштурулган турнирдин жеңүүчүсү. Экинчи рет катары менен жеңип атат Рустам Тыналиев баштаган Сарыөзөн Чүй командасы. Мына мыктыны мыктылары, биз болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Сиздер менен мен Азиз Атаканов болдум. Эми кийинки оюндарга чейин сак саламатта болуңуздар. Жигиттерге Достук командасы менен Сарыөзөн Чүй командасынын балдарына коштоңарды берип коелучу.
sıylı azem götürürüz. Karabay durumlar. Dalalı sıylı azem götürürüz.